мурдагы энелерибиз нарт наслди сактаган. Алар мисалы бир айылдын эли бир тууган болуп эсептелген. Биринин балдарын бири тарбиялай берген. Кызга 40 үйдөн тыюу деген да ошондон калган. Уул балдарга деле ошондой болгон. Жакында мен шаарда автобуста кетип баратып, бир эне менен неберени көрдүм. Эне небереси экөө катар отуруп кетип атты орундукта. Анан аңгычаң бир жигит агасы болуп калган жигит автобуска чыкты. Ошон ал чыкты дагы анан жаш баланы карап туруп учурашып эне менен. Анан баланы колунан тартып мындай бияка чекеге алып коюп орундан өзү ошол жерге отуруп алып анан байбише менен сүйлөшүп кетти. Азыркы доордо мисалы шаардын адамдары ушундай көрүнүштү туура эмес кабыл алат да. Неге бул башка чоочун адамдын менин небереми ордунан тургузуп коюп, анан отуруп алышка акысы бар. Неге мындай колунан тартып тургузуп койду баланы деп ойлошу мүмкүн да. Байбиче муну туура кабыл алды, жылмайып учурашып, жакшынакай акыбал сурашып, тааныбаган жигит менен сүйлөшүп кетти. Бала болсо алардын жанында эч кандай таарынбай эле, жакшы туура түшүнүп эле жанында туруп кетти. Эми ал бир 7-8 жашар бала. Эми ушундан кандай жыйынтык чыгарса болот? Мында ошол бир айылдын эли бирин-бири сыйлаганы, бир жандык сойсо чогуу эле казанга салып, ошону чогуу бышырып жеп алганы кечинде отуруп, ар кандай маселени чогуу чечишкени, ынтымакта жашаганы жөнүндө калган нарк насль да бул. Ошол байбиче ошол нарк насльди туура түшүнөт. Небересинин ордун ошол жигит агасы болуп калган чоң жигиттин алып, аны менен учурашып, отуруп сүйлөшүп кеткени ага жакты. Мына ушундай менталитеттин өзгөчөлүктөрү бар бизде. Биздин энелерибиз ушу кыз балдарды деле, уул балдарды, келиндерди, жигиттерди, ар кандай жаштагы, курактагы адамдарды керек болсо бири-бирин тең туштар ушундай жол менен эле тарбиялашкан. Анан көбүнчө бизде сөз менен көп сүйлөп тарбиялабайт. Европада, америкалыктардын маданиятындагыдай андай быжылдап көп сүйлөп тарбиялоо жок да. Бизде жест менен, көз караш менен, анан унчукпай коюп тарбиялайт. Бизде философия ушундай, менталитетибиз ушундай. Үндөбөй коюу кээде көп сөз айткандан чоң таасир этет адамга. Өзүң ойлонуп көр, өзүң чеч ушул маселени, өзүң карабайсыңбы дегенди билдирет да. Байка өзүң дегенди билдирет. Ал эми жест менен баланы тарбиялоого мисалы Курманжан датка фильминдеги Курманжандын кичинекей 2 баланы тарбиялап аткандагысын мисал келтирсек болот, көрсөтмөлүү. Ал фильмди азыр көбү көрдү. Ошол кезде Курманжан жаш келин кезинде сыртта отурат бир байбичелер менен, элечек кийип. Анан 2 баласы атка мине албай асылып атат. 5-6 жашар балдар. Анан ошо 2 уулуна тургула бияка, качкыла деп кыйкырбайт. Мындай балдарын күлүп карап туруп, балдарды улам энесин карап коюшат күлүп, мине албай атабыз деген. Анан башын чайкап коет мындай. Койгула балдарым антып келе дегени да. Ат тебиши мүмкүн, тача тебисе. Анан алар мине алгыдай эмес, алардын жаш жетелеги ага. Ошону жөн эле мындай карап башын чайкап коет. Анан биздин энелерде тарбия боюнча мисалы 19-кылымда 1856 жылдары Чокон Валиханов Кыргыз жерине келгенде, ошол окумуштуудагы өзүнүн эмгегинде белгилеп кеткен. Биздеги энелердин тарбиясы боюнча Чокон өзү Канзада, Абылай хандын чөбөрөсү. Ал ошол аскердик экспедициянын курамында орус патшасынын тапшырмасы менен келип атпайбы. Анан ошондо ошол жергиликтүү бай аларды үйүндө сыйлап, коноктоп күтүп отурат. Байбиче отурат. Байбиче улам ымдап жест менен башкарып, келиндерине, кыздарына тамак аш койдуруп, узаттырып, меймандарды тейлеп аткан болот. Анан Чокон этнограф окумуштуу. Жаш жигит кези, курч кези, жаш өткөн ал өзү. Анан улам эле байбичени карап мындай сүйлөй берет экен да, тушунда отуруп алып. Төрдө эми аксакалдар отурушат. Анан тушунда отуруп алып, байбиче тигил буюм кантип жасалат? Боз үйдүн ичинде илинип турган буюмдарды. Териден, жыгачтан, кештелеп жасалган, кол өнөрчүлүк менен сайылган саймаларды, ар кандай буюмдарды, аяккап, камчы, көзүнө көрүнгөн буюмдарды сурай берет экен улам туруп. Кантип жасалат? Бир сураса жооп бериптир, 2 сураса жооп берет, 3-үчүдөн анан кийин мындай бетин чымчып туруп, башын чайкап коет мынтип. Балам, мен улуу болсом дагы байбичемин. Сен аял кишимин. Мага карап улам сүйлөй бербегин чай үстүндө. Төрдө аксакалдар отурат, чоң сөз болуп атат. Сен ал сөздөрүң кийин башка убакта сурашың керек эле. Азыр көп сурап койдуң, токтот балам деген да. Чай үстүндө болбойт азыр дасторкондо деген. Мына ушундай жестти
туура түшүнүп, кийин өзүнүн кемчилигин байкап калгандагы Чокон Валиханов эмгегине жазып койгон ошону. Энем мени байбиче ушундай кылып тарбиялады деп жазып койгон да. Мына ушундай мисалдар көп биздин турмушта. Өзүбүздүн менталитетибиз бар. Ушуну жоготпой сактап, улам кийинки буындарга өткөрүп турсак жакшы болмок. Коомдо пайдалансак жакшы болмок.